Саламатсыздарбы, урматтуу сүйүктүү менин каналымдын катталуучулары. Бүгүнкү видеомдо мына сиздер көрүп турган кургатылган жүзүмдүн, башкача айтканда мейиздин сиздер билбеген 8 пайдасын айтып берем. Мейизде көптөгөн микроэлементтер бар: калий, цинк, марганец, натрий, магний, фтор. Калийде мейизде көптөгөн витаминдер бар. В группасындагы дээрлик бардык витаминдер В1, В2, В3, В4, В6, В9 витаминдери, А, Э, С витаминдери бар. Мейиздин биринчи пайдасы бул гемоглобинди көтөрөт. Экинчи пайдасы нерв системасын ишин жөнгө салат. Депрессия, стресске түшкөн адам дайым жеп жүрсө нерв системасын калыбына келтирет. Бул экинчи пайдасы. Ичеги карын жолдорунун ишин жөнгө салат. Метеоризмде, энтероколитте дайыма ачкарын жеп жүрсө ичеги карын жолдорунун ишин жөнгө салат. Үчүнчү касиети бул. Төртүнчү касиети тери катмарларына оң пайдасын тийгизет. Составында калий болгондуктан дайым ачкарын жеп жүрсө тери клеткаларына аябай пайдасы чоң. Төртүнчү пайдасы, бешинчи пайдасы боюнда бар аялдар үчүн абдан пайдалуу. Боюнда бар аялдардын көпчүлүгүнүн кан составында гемоглобин түшүп кеткендиктен дайыма ачкарын жеп жүрсө гемоглобинди тез эле көтөрөт. Алтынчы пайдасы жөтөл, бронхитке пайдалуу. Жетинчи пайдасы жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркаган адамдарга аябай пайдалуу. Сегизинчи касиети кан тамырдын ткандарын бекемдейт. Кан тамырдын серпилгичтигин бекемдеп, кан тамырларын жылмакай кылат. Дагы бир касиети кан басымы жогорулаганда, адамда кан басымы жогорулаганда кан басымды түшүрө турган касиети бар. Мен кантип пайдаланам мейизди? Мен кан тамырымы бекемдеш үчүн мына сиздер көрүп турган мейизге 2 аш кашык үймө мейизге 1 стакан кайнак сууну куюп алам. Кайнак сууну куюп, түнү менен калтырып коем. Андан кийин эртең менен жумшап калат мейиз. Жумшап калган мейизди жеп, андан кийин суусун ичип алам. Бул кан тамырларымды бекемдеш үчүн мен ушундай кылам. Бул ыкманы 1 ай бою колдонгонго болот. Кан айланууну жакшыртуу үчүн, эми кан айланууну жакшыртуу үчүн 1 килограмм мейизге кара үрүктүн кургатылган кагын, эт мурунду жакшылап аралаштырып, андан соң алардын баарын бир тереңирээк мискеге салып, үстүнө жемиштерди көмгөнгө чейин таза муздак суу куюп кою керек. Андан соң түнү менен калтырып кою керек. Эртең менен жумшарган жемиштерди эт майдалагычтан өткөрүп, муздаткычта сактап коесуз. Бир күндө 3 маал тамактанардан жарым саат мурда 1 аш кашыктан жеп турсаңыз, бул витаминдүү азык кан тамырыңызды тазалап, кан тамырдын стенкаларын бекемдеп, кан айлантууну жакшыртат. Мына ушундай мейиздин дагы дарылык касиети чоң. Эгер видео жакса жазылып кетиңиздер, лайк басып, комментарий калтырыңыздар.